Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу Куран медиа каналын көрүүчүлөр. Биз бүгүн ыйык Куран-ы Каримди жаттоонун жеңил жолдорун үйрөнөбүз. Билесизби? Урматтуу мусулман бир тууганым, ыйык Куран-ы Каримди жаттоо бир канча нерселер менен жеңил болот. Жана Аллах таалам ошол нерселерге амал кылсаңыз, сизге ыйык Куран-ы Карим жаттоону жеңил кылат. Ыйык Куран-ы Каримди жаттоодон мурда 5 нерсеге амал жасашыбыз керек. Эң биринчиси ихласун нияту лиллах, ниетти Аллага түзөө керек. Куран-ы Карим жаттоодон максат эмне? Аллахты ыраазы кылайын. Ошол Куран-ы Карим аркылуу Аллахтын ыраазылыгын табайын деген максат болсо, андан кийин Аллах таалам сизге Куран-ы Карим жаттоону жеңил кылат. Экинчиси сидкут таважжух, чындап максат коюу керек. Себеби данышман кишилер айткандай, бир нерсени максат кылсаң, ошол максатың аракет болбосо, анда сенин максатың максат эмес дегендей, Куран-ы Карим жаттоодон максат кылгандан кийин адам ошол нерсеге аракеттенүүсү керек. Ал эми үчүнчү Куран-ы Карим жаттоого жардам берүүчү амал бул игтинамул авкат, вакытты кадырлоо, вакытты туура иштетүү. Ал эми төртүнчүсү ал-бу'ду анил мааси, күнөөдөн алыс болуу. Себеби адамга келген кыйынчылыктын эң негизги себеби күнөөнүн кесепетинен болот. Адам күнөөнүн кесепетинен, өзүнүн зээнинен Куран-ы Каримди жаттоодон алысырап калат. Имам Малик рахматуллаху алейден адамдар сураган экен, кайсы нерсенин себебинен Куран-ы Каримди адам жаттай албайт дегенде, Имам Малик рахматуллаху алейхи мындай деп жооп берген. Куран-ы Каримди адам жаттай албаганынын эң негизги себеби күнөөнүн кесепетинен деген. Жана кээ бир алымдар айтышкан, Аллах таалам Куран-ы Каримде айткандай: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма асабакум мин мусибатин фабимма касабат айдикум ва яфу ан касир." Силерге кандай кыйынчылык, мусибат, оорчулук келсе, анын бардыгы өз колуңар менен кылган күнөөңөрдүн себебинен деген. Жана Аллах таалам күнөөнүн дагы көпчүлүгүн кечирип койгон деп аятта келген. Жана алымдар айтышкан, адамга келген кыйынчылыктардын ичинен Куран-ы Каримди унутуп койдон дагы чоңураак кыйынчылык, машакат, оорчулук барбы деген. Куран-ы Каримди унутуу бул эң чоң кыйынчылык, Куран-ы Каримди унутуу бул эң чоң мусибат. Куран-ы Карим жаттоого жардам берүүчү 5-чи амал ас-сабат, бул бекемдик. Ар дайым Куран-ы Каримди жаттоого бекем болуу жана максатка так туруу бекем болуу.